Амансыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Сүйүү белеги. 3 бөлүм. Автору Кундуз Биримкулова. Данияр жибек менен болгон мамилеси үчүн дагы деле өзүн ыңгайсыз, олдоксон сезип турду. Чындыгында жибек менен олуттуу деле жакын мамиле курган эмес. Бул мамиле Айжандын жүрөгүнөн орун алыш үчүн өз ойлоп тапкан. Жасалма оюн эле. Болгону Айжанга ошол жасалма мамилесин чындыктай көрсөтүп, анын көңүлү ооруп, өзүнөн алыстоосун көздөгөн эле. Айжандын көңүлү калсын деп жүрүп, өзүнүн жүрөгү качан, кайсы убакта Айжанга айрылгыс байланып калганын сезбей калыптыр. Чөптү кордосоң, көзүңө зыян демекчи, эми өз колу менен кылган аракеттери үчүн өкүнүч отуна күйүп отурат. Ал эми Айжандын көзүнөн аккан ар бир тамчы жашынын себеби өзү болгон үчүн анын жүрөгүнө 1000 ийне сайылгандай оттой күйүп өрттөнөр эле. Ооруканада Айжан туура 15 күн жатып, анан үйүнө чыкты. Эгиздерин аябай сагынган эле. Ал учурда Бекзаттын эмгек өргүүсү аяктап, Германияга кайтып кеткен. Курбусу Зина балдарын мээрим төгүп, жакшы карап берди. Айжан Кыргызстанга келгенге чейин Борбор шаардан бардык шарты бар 2 бөлмөлүү чакан батир сатып алган. Зина балдарды ошол батирде карап, курбусуна ар тараптуу жардам көрсөттү. Эми Айжан жакшы болуп, ден соолугу калыбына келди. Агасы жок. Энесин жалгыз таштап, Германияга кантип кетип калмак эле. Агасы каза болгонго чейин жеңеси менен ажырашууга аз калганын билди. Жеңеси агасын канчалык жакшы көрбөсүн, анын акыркы күндөрдөгү жоопкерчиликсиз аракеттеринен улам баш тартууга аргасыз болгонун айтып, өксү ыйлады. Жеңесинин айтымында агасы такыр үйгө түнөбөй, кумар ойноп, зыяндуу заттарга берилип, ичкиликтен баш көтөрбөй койгон. Балдарынын келечеги үчүн, өзүнүн тагдыры үчүн оңолууну каалабаган адамга убакытты коротуп, өмүрүн коргулууну каалабагандыктан ажырашууну туура көргөн экен. Жеңесинин көзүнөн аккан жаш Айжандын жүрөгүнө бычак мизин кайрып, кайгы кушкондой болду. Себеби Айжанга мындай кош көңүлдүк мамиле тааныш эле. Айжан бул үчүн жеңесин күнөөлөгөн жок. Тескерисинче, туура чечим кылгансың деп колдоо көрсөтүп, көңүлүн алып жылуу мамиле кылды. Энеси жана агасынын балдары үчүн Айжан оюн, чечимин өзгөртүп, өз мекенинде калууну чечти. Балдарын жеке менчик бала бакчага берип, өзү шаардын борборунан анча чоң эмес имаратты ижарага алып, тигүү цехин ачып, иш жүргүзө баштады. Кыргызстанга келгенине 3 айдын жүзү болуп калган. Балдарына болушунча жумшак, алардын тили менен түшүндүрүү жүргүзүп, өз атасы Данияр экенин айтты. Эмнегедир Амор анчалык деле сүйүнгөнүн билгизген жок. Анын ишинде атасына деген нааразычылык таарыныш жаткандай. Ал эми Амора болсо кубанычын ишине батыра албай, тескерисинче аябай сүйүндү. Атасы Данияр аларды көргөнү үйгө келсе, Амор жөн гана учурашып, өз бөлмөсүнөн чыкпай коет. Кыязы кичинекей жүрөгүндө атасынын жоктугу оор жоготуу катары калган эле. Ал эми Амора чабалекейде чебелектеп чуркап, атасынын көзүнүн агы менен тең айланып, эркелеп, бат эле көнүп кетти. Кыздын баары бир жүрөгү жумшак эмеспи, таарынганын деле билгизген жок. Болгону атасы бул өмүрдө бар экенине чексиз кубанып, божурап сүйлөп, бала бакчадан эмне үйрөнсө, ыры болсо ырын, бийи болсо бийин бийлеп, атам кайра дагы бизди таштап кетип калбаса экен, деген ойдо болушунча ага үйрүлүп түшүп, жан тартып турду. Атасы капа болуп калбасын деген балалык, баяу сезим менен ички туюмунда тапкан ата бактысын жоготуп алуудан коркуп жатты. Данияр да болушунча балдарга көбүрөөк көңүл бөлүп, эртең менен эрте келип, аларды бала бакчага өзү алып барып, кечинде кайра өзү алып келип, алар менен ойноп, көп убактысын балдарга арнады. Сөзсүз Амораны уктатып, анан кетет. Кетээрде жалтак Айжанга карап, эртеси келээрин айтып, кыйылып бир нерселерди айтууга даабай, Айжандын жанында болууну самап, араң дегенде аны менен коштошуп кетет. Анын көздөрүндөгү жалынууну Айжан сезсе да, жүрөгүнүн эшигин бекемдеп алган эле. Айжан кийинки күндөрү Даниярдын ага кылган мамилеси өзгөрүп, мурункудай орой сүйлөп көңүл оорутпай, болушунча жумшак мамиле жасап, кареги менен тең айланып калганын байкап жүргөн. Дайым эле кетээринде бир нерсе айта албай кыйылып жатып кеткенин сезсе да, көңүл бурбоону чечкен. Кайрадан баягы сүйүү азабын тартууга,
бүт сезимдерине тосмо койгон. Бирок Айжанга Даниярдын мамилеси жагып, кээде ага кантип жайдары кабак көрсөтүп, жакшы мамиле кылып алганын сезбей да калат. Кайра заматта өзүн өзгөртүп, абалды башка нукка бөлүп, ошол жылуу мамилени түп тамырынан өзгөртүп жиберип жаткан. Анын жүрөгүндө эски жарааттын оозу кайра ачылгандай кооптонуу, коркуу сезими бар эле. Бир күнү Максаттын келинчеги Толгонай келип, бир жака барып келели деп жанын койбой ээрчитип кетти. Ал Айжанды Данияр менен үйлөнгөн ресторанга алып барып киргизди. Айжан босогодон киргенде эле узун аппак килем салынып, гүлдөр себилип, ресторандын ар жеринде «Айжан, мени кечир, мен сени сүйөм» деген жазууларга көзү түшүп, ыйлаарын билбей же күлөөрүн билбей, бир кызыктай жанга жагымдуу, качантан бери кыялында, ойлорунда гана жашаган абалга туш болуп, кайра артка чыгып кете албай, бир орунда катып калды. Бул анын жашоосундагы эң таттуу, эң күтүүсүз билектердин бири болчу. Алаңгыча уулу менен кызы келип Айжанды колунан жетелеп, Даниярды көздөй алып жөнөдү. Айжан бир башкача толкундануу менен ак килемдин үстүндө басып баратты. Данияр төрдө колуна ак розаны кармап алып, Айжанды бир башкача мээримдүү көз карашта карап күтүп туруп калды. Уулу менен кызы той-тоюп сүйүнүп, экөөнүн көзүн албай, көздөрүн жайнатып карап турушту. Алардын жүзүндөгү бакыт бул жердеги эң кымбат жасалгы эле. Данияр Айжанды акырын колунан кармап, өзүнө тартып: «Айжан, мени кечир. Мен сени сүйөм. Ортодо балдарыбыз бар го. Мага акыркы жолу бир мүмкүнчүлүк берчи, суранам», деп үнү дирилдеп, мукактанып араң сүйлөдү. Тегеректеп турган достору баары: «Айжан, кечир, бир мүмкүнчүлүк бер. Ортодо балдар бар. Аруу таза сезим бар», деп баары үндөп туруп калышты. Алардын ар биринин үнү Даниярдын чын ыкластан жасаган аракетинин күбөсү болчу. Айжандын көзүнөн мөлт-мөлт жаш куюлуп, «Эмнеге бүгүн? Мурун неге мындай болгон жок?» деген ыза аралаш кубануу, толкундануу болуп жатты. Кызын караса, эки көзүн мөлтүлдөгөн жашка толтуруп, апасынын макул болгонун каалап турду. Кызынын шагы сынбасын, келечекке деген ишеними жоголбосун, балдарынын алдында атасын алсыз көрсөтпөшү үчүн Айжан макул деп баш ийкеди. Чуручуу болгон досторунун шаттыра-шатман кол чабууларынын коштоосунда Данияр Айжанга нике шакегин салды. Ошол эле учурда ЗАГСтан кызматкер чакырып койгон экен. Айжандын макул деген сөзүн күтүп тургандыктан, заматта Айжан менен Данияр баш кошуп, кайрадан бир үй бүлө болууга бел байлап турушту. Кубанбаган эл жок. Өзгөчө уулу менен кызы жерден так секирип бийлеп, бири-бирин куттуктап, бири Айжанга, бири Даниярга чуркап беттеринен өөп, мойнуларына асылып кубангандарын жашырышкан жок. Ата-эне үчүн баарынан кымбат балдарынын кубаныч экенин экөө бирдей сезип, өзгөчө жанга жагымдуу сезимдин курчоосунда калды. Достору тамашалап, Даниярга тийишип жатып, молдо чакырып, кайрадан кош жүрөктүн никеси кыйылып, бир үй бүлө, бир бүтүн болушту. Сагынган жүрөктөр бирдей сооп, ысык эриндер бир демде бири-бирине тийип, денедеги дүрбөлөңдүү күчтүү сезим менен кызуу махабаттын таттуу даамын сезип жатышты. Даниярдын мындай аракетин уккан апасы Анипа анча жактыра бербеди. Анын жүрөгүндө али да жибекке деген үмүт оту өчө элек болчу. Бирок чоң атасы Самудин абдан кубанды. «Жарайсың уулум, сен үчүн, силер үчүн кубандым. Эми колуңа экинчи ирет конгон ак кушту учуруп алба. Кадырла, сыйла, түбөлүк бирге бол. Айжан жасаган кадамдары үчүн өкүнүп калбасын. Үй бүлө деген түбөлүк кулабас мунара болушу керек. Сен ошол мунаранын тирөөчүсү болсоң, анда Айжандын аны жаркыратып, гүлдөтүп алышы анын колунда. Тирөөч эч качан алсыз болбошу керек. Аялга жылуу мамиле, жумшак тил жана жакшы колдоо керек. Аял ошондо сенин жаныңда өзүн эркин сезип, сага мээрим берип, жашоону жарык нурга бөлөйт. Уулум, мен сага айтаарым ушу, жолуңдан адашпа. Мен сага ишенем. Бир нерсени көздөсөң, ошонун түбүнө жетип, ал нерседен жакшы гана нерсе алаарыңа, бактылуу болгула», деп алакан жайып, чын жүрөктөн батасын берди.
Данияр Айжанды үйүнө алып келгенден тарта үйү жаркырап, балдары ары бери чуркап ойноп, алардын күлкүсү үйдү кубанычка бөлөп, жашоо такыр эле башка, жанга жагымдуу нукка бурулду. Данияр болушунча ушул ар бир көз ирмемди жүрөгүнө сактап, үй бүлөсүнө жакшы көңүл бөлүп келет. Бирок анын жан дүйнөсүндө бир тынчсыздануу тынч уктатпай келери анык. Анын бул бактысына кимдир бирөө буттоосууну көздөп жаткандай сезилет. Ошон үчүн ар бир күндү бактылуу жашоого аракет кылып, бар күч аракетин үй бүлөсү үчүн жумшап жүргөн учуру. Алима Айжан өзүнүн чечими канчалык туура болгонун Даниярдын өзгөрүлгөн мамилесинен көрүп турат. Бирок ошондо да кандайдыр бир сезимдер аны арбап, толук Даниярга ишенүүгө тоскоол болгондой. Ичи тардык бул айыккыс илдет. Адамдын көзүн көр, колуңдагыны барктабай турган абалга жеткирет эмеспи? Ушул караңгы тузактын аркасынан акыры кылмыштын бети ачылып, Даниярдын атасын ким өлтүргөнү аныкталды. Тергөөчү Ислам жашыруун иликтөө иштерин кылдат жүргүзүп, ар бир далилди сырдуу табышмактын бөлүктөрүндөй чогултуп отуруп, шектүүнүн ким экенин так аныктады. Чындыкка көзү жеткенден кийин дароо кармап келүүгө буйрук берип, укук коргоо кызматкерлери Даниярдын атасынын бир тууган агасы Керимди башка мамлекетке из жашырып качуу аракетинин үстүндө эл аралык аба майданынан колуна кишен салып кармап келишти. Акчага, кызматка, бийликке болгон ач көздүккө азгырылып, бир ата-энеден жаралган, бир тууганынын өмүрүнө кол салган адамга өкүм чыгаруунун өзү кыйын. Бул чыккынчылыктын салмагы өтө эле оор эле. Бул жийиркеничтүү ыплас иштин суук кабары Самыйдын атага катуу тийди. Өз баласы чыккынчылык кылып, бир боор эттен жаралган инисин өлтүрдү деген уудай ачуу чындыкты көтөрө албай, ден соолугу сыр берип, кан басымы кескин көтөрүлүп, оор абалда ооруканага түштү. Карыянын жүрөгү муңга толуп, көпкө чейин эс ала албай жан дүйнөсү тынчтанбай жатты. Атанын көзүнө жаш эмес, жүрөгүнөн кан акты. Керим ичи тар болгону менен бул кылмыштын караңгы көлөкөсү аны да коркутуп тургансыды. Сурак бөлмөсүндө отурганда тердеп, колу калчылдап, абдан корккону билинип турду. Мындай оор кылмышка жалгыз өзү барбаганы дароо эле айкын болду. Аны бул ишке бирөө 100 миңдеген каражат же башка бир нерсени убада кылып, алдап, түрткөнү анын сурак учурунда айткан сөздөрүнөн ачыкталды. Буйрук берген адам ким? Деп сураганда, айтылган алысымды укканда иликтөөчүлөрдүн баарынын жүзүнө таң калуу аралаш кыжырдануунун көлөкөсү түштү. Сыртта жаткан чоң жана коркунучтуу оюндун бир бөлүгү гана ачылып жаткан эле. Ал баягы издөөдө жүргөн, Бөрү деген ат менен таанымал Баңгизат менен алектенген кылмышкар экени билинди. Анын анык жүзүн көрдүңбү? Деп сураганда Керим, жок, көргөн эмесмин. Мага ал жолукканда бет капчан болчу. Анан да дайыма жолуга бербейт. Эгер иш зарыл болбосо, ал мындай иштерди өзү жасабайт, жанындагы ага кызмат кылгандарды жумшап жасатат, деп жооп берди. Сен ага жолукканда кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн байкадың беле? Эсиңе салып көр, деп Ислам Керимдин көздөрүнө тигиле карады. Тергөөчүнүн көз карашында табышмактын ачкычы ушул майда чүйдөдө жаткансыды. Ооба, оң колунун чыпалагынын үстүңкү бөлүгү жок болчу. Аны байкабай коюуга мүмкүн эмес эле, деп Керим оң колунун туура ошол жерин көрсөттү. Дагы эмнени байкадың? Колунда жашыл көздүү зумруд таштуу күмүш шакеги бар эле. Эң кызыгы сүйлөп жатканда көзүн ирмебей ойлонуп, адамды сынай карап, кулагын укалай берген адаты бар экенин байкагам, деп Керим ар бир бөлүктү эстегенге аракет кылып айтып берди. Анын иш аткаруучу жигиттердин жүзүн көрдүң беле? Сүрөттөп, эгер ысымдарын билсең, аны да атап бер. Ооба, бир экөөсүн көргөм. Алар бөрүнүн караңгы ишин жашырган жандардай эле. Мени менен иним Медерге барган кара каш аттуу жигит. Сол көзүнүн астындагы узун шрамы бар. Узун бойлуу, ак жумал жигит. Бирок анын чыныгы сымын билбейм. Анын бири келсин бегеле. Дагы бирөөсү бар, Мурут деп коюшчу. Ал кара, толук, лөкүйгөн жигит. Көбүнчө ушул үчөө келчү. Башкаларын сырттан көргөм, бирок ысымдарын билбейм. Силердин кызматкерлериңердин арасында дагы Малку деген кыз жана Чина деген жигит бар экенин билем. Аны мага Келсинбек айткан. Бирок аларды жакындан көргөн эмесмин, тааныбайм, деп жооп берди.
Иликтөөчү ислам Керимдин ар бир сөзүн, ар бир майда чүйдө бөлүгүн иликтөө кагазына бирин да калтырбай кылдат жана так түшүрүп алды. Бул маалымат бөрүнүн изине түшүүдөгү маанилүү ачкыч эле. Кылмышкердин изи чынжырдай уланып, табышмактын чечилишине бир кадам жакындашты. Ал кезде Бекназар Керимдин кармалганын билген жок. Кызы Айсулууну издеп, ошонун убарасын тартып жүрүп, бул окуядан толугу менен кабарсыз калды. Болот үйгө келсе эле, ага Бекназар үмүттүү көз караш менен карап, "Эмне болду? Таптыңбы Айсулууну?" деп сураганда Болот "Жок, таппадым. Барбаган жерим калбады", деди. Бекназардын шаабайы сууп, шалдырап жерге отура кетти. Ал дайыма узун жеңдүү кийим кийип жүрчү. Өзгөчө оң колун элден жашыраар эле. Ошондо эмнегедир Болоттун Бекназардын колуна назары түштү. Бекназардын колунда жашыл көздүү шакекти көрүп, анын чыпалагынын жарымы жок экенин байкады. Бул табышмактуу белгилер Болоттун оюнда чоң суроо жаратты. "Колуңузга эмне болду эле?" деп сурап жиберди Болот Бекназардан. Бекназар чоочуп кетти. Ордунан тура калды. Эмнегедир өңү өзгөрүлүп, куп-куу боло түштү. Жүгүргөн каны токтоп калгандай болду. Анан кичине өзүн жыйнактап, "Атам кичинемде бир ишти туура эмес кылганымдан бычагы менен кесип салган", деп жиберип, ичинен өкүнүп калды. Болотко эмнеге айтып жибергенин өзү да түшүнбөй калды. Бул сырды эч кимге айткан эмес эле. Жада калса аялы Сабирага да айтпаган. Эми эмне болот? Айтканын айтып алды. Болот Бекназарды карап аң-таң болуп, уккан кулагына ишене албай селее бир ордунда катып калды. Көздөрү алдындагы адамга эмес, алыстагы караңгы бир чындыкка тигилгендей болду. Бекназар Болоттун бир түрлүү абалын көрүп, "Оюң алба. Жашоодо ар кандай нерселер болот" деп, эмнесин айтайын" деп колун шилтеп, короо тарапка басып кетти. Ал сырын ачып алган коркунучтуу жаныбардай шашып, көздөн кайын болгусу келди. Бекназардын бала кези көз алдына тизилип, биринен сала бири өтүп жатты. Анын бала күндө атасынан алган жан кейиткен запкысы көп болгон. Ошондон улам атасына болгон жек көрүүсү ойгонуп, кийин бойго жетип чоңойгондо атасы келип апасын уруп сабап кыйнап жатканда, ачууланып апасына болушам деп, жерден чоң ташты алып, атасынын кара кушуна таамай уруп жиберген. Атасы турган жеринен мерт кеткен. Ошол бир көз ирмем анын бүткүл тагдырын караңгы, ыплас жолго салган. Апасы ботодой боздоо ыйлап, "Балам-ай, эмне кылып койдуң? Эми мен кантем?" деп жатып, акыры бир чечимге келип, баласынын кылган ишинин изин жашырып, баласы атасын өлтүргөн ташты жер казып көмүп, "Күйөөмдү мен өлтүрдүм" деп өз мойнуна алып 7 жылга камалып кеткен. Анда Бекназар болгону 16 жашта болчу. Апасы соттолуп кеткенден кийин Бекназар ар кандай жумуштарга акыга жалданып иштеп, апасын камактан бошотом деп жүрүп, байлардан аябай кордуп көргөн. Апасы байкуш уулунун жаш өмүрүн темир тордун артындагы күндөн сактайм деп, акыры ошол жактан катуу ооруп, дүйнө салган. Апасынын өлүмү Бекназарды чоң кайгы менен кошо жан дүйнө оорусуна алып келген. Ошол үчүн Бекназарда байларга болгон жек көрүү пайда болуп, анда кандайдыр бир түрткү жаралып, алардын байлыгын тартып алуу, өлтүрүү өнөрү күчөп, азыркыга чейин токтоно албай, өзүн тыя албай келет. Ал адам күнөөлүүбү, күнөөсүзбү, жакшыбы, жаманбы, ага баары бир. Анын жан дүйнөсүн байлыкка болгон өч алуунун суук шамалы бийлеп алган эле. Эне жүрөгүнүн сыры, ата баланын согушу. Айсулуунун боюндагы баласы чоңоюп, ай күнүнө жакындап, курсагы толук тартып калган. Болот шаар четинен ижарага алган бир бөлмөлүү батирди ыңгайлуу кылып жасап, ага толук шарт түзгөн. Ал жумасына бир жолу эмес, 2-3 күндүн биринде келип, керектүү азык түлүгүн толтуруп, Айсулуудан кылдат кабар алып турат. Айсулуу мына ошого да Кудайга шүгүр деп ыраазы. Сурмапа экөө үй ичинде гана кобурашып, сыртка эч чыга беришпейт. Азырынча эл көзүнөн оолап, жашыруун жашагандары алардын коопсуздугу үчүн өтө маанилүү экенин экөө тең жакшы түшүнүшөт. Сейилдөөгө жерге караңгы түшүп, айлана тынчыганда гана кечкисин жарым сааттай таза аба жутуп келишет. Бирок ошондо да көңүлдөрү жай албай, санаалары тынчыбай, дароо кайра үйгө шашып кирип кетишет. Ар бир көлөкөдөн, ар бир үндөн Бекназардын көзү көрүнүп тургандай туюлат.
Айсулуу акыркы күндөрү апасын аябай сагынып, апасына болгон кусалыгы ичин өрттөп жатты. Үстүнө үстөк апасы Айсулуу дайынсыз кеткенден бери санаа тартып, ден соолугу начарлап ооруп калганын болот акесинен уккандан кийин Айсулуу энесин ойлобой кое алган жок. Ал өзүнүн качып кетиши апасынын жүрөгүнө канжар саяганын эми гана толук түшүндү. Акыры ал апасына жашыруун кат жазууну чечти. Бул кат анын апасына болгон акыркы үмүтү, жан дүйнөсүнүн муң эле. Айыл, Бекназардын үйү. Сабиреже, деп кыйкырып, дарбазаны такылдаткан жаш балдардын чуручуусу тынч үйдүн жымжырттыгын бузду. Сабира этияттык менен эшикке чыкты. Ким бул? Деди ал үнүн ылдыйлатып. Сабиреже, мен, коңшуңуз Урматтын уулумун, сизге кат бар. Сабира калитканы тез ачты. Саламатсызбы? Сизге бул катты беришти, деп балдар чурулдап, оюнга алаксып шашып чуркап кетишти. Катты колуна алган Сабиранын жүрөгү болк этип, бүт денесине ток ургандай болду. Ал эки жагын элеңдеп карап, эч ким көрбөдү экен деп чочулады. Ичинде түрдүү сезимдер, коркуу, үмүт, кусалык аралашып туйлап турду. Катты кылдаттык менен чөнтөгүнө салып, ичкерки үйгө кирди. Бекназар диванда жатып ага тигиле карады. Ким экен? Эмне алып келишти? Деп сурады кабагын түйүп. Көчөдөгү кичинекей балдар. Светтин кагазын алып келишиптир. Төлөп коюш керек экен. 200 сомдой чыгыптыр. Деди Сабира көзүн ала качып. Үнүн өзгөртпөй, күйөөсүнө сыр бербөөгө аракет кылды. Бекназар аялынан эч кандай өзгөрүүнү байкаган жок. Анткени Сабира бардык күчүн чогултуп, өзүн темирдей катуу кармады. Негизи Бекназардын алдында бир нерсени жашыруу, атүгүл кичинекей нерсени да билдирбөө абдан кыйын болчу. Анын көзү корч, сезими күчтүү эле. Бекназар үйдөн бир жакка кетүүгө камданып, сыртка чыгып кеткенден кийин гана Сабира эшиктин кулпусун ичинен бекем илип алды да, ал 4 бүктөлгөн катты алып чыгып, аны ачып жатып шыбырады. Эне жүрөгү сезип турду. Анткени Сабира Айсулуунун кол жазмасын жазбай таанычу. Шашыла катты окуп кирди. Каттын ар бир тамгасы ага кызынын үнү болуп угулуп жатты. Апакем менен. Кандайсыз? Бул мен, сиздин эркетайыңыз Айсулуу. Мен сизди абдан сагындым. Аябай жакшы көрөм. Сиз ооруп жатыптырсыз деп уктум. Жүрөгүм ооруп жатат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Менин айымдан санааңыз тынбай, уктабай жүргөнүңүздү билем. Мени кечириңиз. Мен үйдөн качып кетүүгө аргасыз болдум. Жөн эле эмес, мен кош бойлуу элем. Мен атамдын каарынан корктум. Эгер атам билсе, мени жөн коймок эмес, менин тагдырымды талкаламак. Баламдан ажыратмак беле, же мени өлүмгө түртмөк беле, аны бир Кудай билет. Кечээ УЗИге түштүм. Сүйүнчү, уул экен. Уулумдун атасы ким десеңиз, уулумдун атасы Келсинбек. Апа, мен Келсинбекти өмүрүмдөн артык сүйдүм. Бирок анын трагедиялуу өлүмү мага оор сокку болду. Эгер балама да бир нерсе болсо, мен бул жашоону көтөрө албайт элем. Бул бала Келсинбектен калган жалгыз белек. Менин жанымда азыр Сурм апа бар. Ал мага энедей камкордук кылып жатат. Менде баары жакшы. Мен жөнүндө өтө эле ойлоно бербеңиз. Эң башкысы, атама айтпаңыз. Атам катты көрбөсүн. Мен жөнүндө эч нерсе билбесин. Эгер мага жооп кат жазгыңыз келсе, болот акемен берип жиберсеңиз болот. Ал мага жардам берип, агалык камкордугун көрсөтүп жатат. Апаке, мени кечириңиз. Мен бул аракетим үчүн өкүнбөйм. Анткени баламды сактап калдым. Мен сизге ишенем. Менин бул чечимимди канчалык ката болсо да, энелик жүрөгүңүз менен кабыл аласыз деп. Сизди жакшы көргөн, сагынган эрке кызыңыз Айсулуу. Кызынын жан дүйнөсү менен жазган катын окуган эне жүрөгү бычак тилгендей ачышып, кансырап, зыркырап, сыздап жатты. Ал көзүнүн жашын тыя албай катты көкүрөгүнө басып, кайра-кайра өпкүлөп көпкө отурду. Айсулуунун аман эсен, болочок небереси менен бирге экенин билген Сабиранын кичине болсо да санаасы жеңилдеди. Бирок ошондо да өкүнүчү көөдөнүнө батпай, өзүнүн алсыздыгына нааразы болуп турду. Ошол күндөн кийин Сабиранын болотко болгон мамилеси дароо өзгөрө баштады.
Ал келгенде мурункудай муздак эмес, жылуу кабак таанытып тосуп алып, буту бутуна тийбей дасторконун жайнатып жаят. Үй ичинде башкача жылуулук пайда болду. Кыраакы Бекназар аялынын Болотко болгон мамилесинин кескин өзгөргөнүн көз жазында калтырган жок. Ал бул өзгөрүүнүн жөн жеден болбогонун, анын артында чоң сыр жатканын дароо сезди. Анткени аялын ал жакшы тааныйт. Сабира эч качан эч бир адамга тегиз өзгөчө мамилени жөн жерден жасабайт. Бул өзгөрүүнүн себеби эмне экени азырынча ага табышмак эле. Бирок ал көпкө созулбасын да билди. Ичинен себеби эмне экенин акыры бир күнү болбосо бир күнү таап, анын тамырын кыркам деп тымызын муздак ойлоп койду. Ал ишенген жигиттерине катаал буйрук берди. Болот да жөн адам эмес, анын жашыруун жан дүйнөсү бар эле. Ал Бекназар өзүнө киши койгонун, артынан тыңчы салганын ошол эле күнү сезип билип койду. Ал Бекназарды ташка тамга баскандай таамай таанып, анын бардык амалдарын жакшы түшүнгөн. Болот апасы өз өмүрүнө эмнеден улам кол салганын да териштирип, ага түздөн түз Бекназардын тиешеси бар экенин билген. Болгону колго тиер далил жок болуп жатканынан Болот Бекназар тарапка эч кандай ачык иш-аракет жасай албай жүрөт. Анткени Бекназар артына далил болчу из калтырбай, баарын тазалап кеткен. Ал ыплас иштерди өз колу менен эмес, башка бирөөлөрдүн колдору менен жасап, өзү сүттөн ак, суудан таза болуп чыга келип жатат. Бир гана Болот билет, каймана аты бөрү деп таанымал, издөдө жүргөн коркунучтуу адам бул Бекназар экенин. Болот ыңгайлуу учурду күтүп жүрөт. Ал Бекназардын анык, кара жүзүн, бир гана өз ачканды каалайт. Эң жакын ишенген адамы аркадан бычак сайган кандай болоорун түшүндүрүү максатын көздөп. Болот Бекназарды өзү жайган тузакка түшүрүүнүн тымызын планын түзүп жүрөт. Эч кандай мүчүлүштүк кетирбеш үчүн. Ал өзү жайган торго өзүн түшүргүсү келет. Болоттун да атасына болгон ичинде кайнап жаткан таарынышы менен өчү бар эле. Ата баланын ортосундагы бул жашыруун согуш эми гана башталып жаткансыйт. Ислам Керимди сурак алгандан бери ал сүрөттөгөн адам ага тааныштай, бир жерден көргөндөй сезим аны тынч койбой койду. Ким эле? Кайдан көрдүм эле? Деген табышмактын курчоосунда башы жарылчудай болуп, эстөөгө аракет кылды. Бирок мээсин канчалык чыңдабасын жыйынтык болгон жок. Тааныш билиш, деги эле жолуктурган адамдарын баштан аяк тебиз карап, көзгө илинчү бир белги табамбы деген үмүт менен ишин улантып жүрдү. Исламдын жубайы Гуляйда акыркы күндөрү жолдошунун үйгө кеч, абдан чарчаңкы келгенин көрүп, аны аяп жүрөгү ооручу болду. Балдарын ал келгенче уктатып, Исламдын тамагын даярдап, чыдамсыздык менен күтөт. Ислам түн бир окумда араң үйгө келет. Келери менен шашып-ушуп тамактанып, эс алууга умтулат. Чындыгында Гуляйда Исламдын жумушун анча жактыра бербейт. Аруу тилек менен жолдош экөө киного же кафеге барып, жок эле дегенде бир күндө бир саат анын жанында болгусу келет. Чогуу жашаса да жолдошун сагынган, аны жумушунан кызганган Гуляйда кээде «Эмнеге мага көңүл бурбайсың?» деп ызаланып, ыйлап чыр салат. Бирок ал чыры көпкө созулбайт. Өзү кайра ойлонуп, туура эмес кылганын түшүнүп, биринчи болуп өзү барып кечирим сурайт. Анткени анын жан дүйнөсүндөгү сүйүү таарынычтан артык эле. Чындыгында аял кишиге да оор. Үйдө жалгыз, үй тиричилиги, балдар менен эч жакка чыкпай камалып отурган. Аял эмеспи? Кээде оюна жаман ойлор да келет. Менден башкасын таап алганбы? Жалгандан эле жумушун шылтоо кыла береби? Деген күмөн менен жашап, кыйналып да кетти. Ошондой күндөрдүн биринде Макс досторун туулган күнүнө өзүнүн түнкү клубуна конокко чакырды. Эмнегедир Гуляйда абдан сүйүндү. Балким бул алардын сүйүүсүнө жаңы дем, күч ачат деп ишенди. Сиңдисин чакырып, балдарын карап турууну суранды. Өзү жасанып, жарашыктуу кийинип, Исламды күтүп калды. Бир маалда Ислам телефон чалып, таксиге чакырык кылып койдум. 5 мүнөттө барат, даяр тур. Сен туулган күн кечесине бара бер. Мен бир аз кечигип барам, дегенде Гуляйда турган жеринен жарылып, сен барбасаң, мен да барбайм, деп чаң салып, ыйлап кирди. Жалгыз соксоюп кантип барам? Досторуң аялдары менен барса, мен жалгыз барамбы? Андан көрү барбай эле койдум, деп телефонду өчүрүп салды. Гуляйда ызаланып буулук айлады. Сиңдисине даттанып, жездең ушу, башканы таап алган. Болбосо ушул убакка чейин кантип жумушу бүтпөсүн? Тигинин жанында жыргап жүрөт да, деп өз оозуна ээ боло албай, кызганычтын отунда күйүп,
ойду тоону сүйлөп, өзүн жогото баштады. Кызганычтын канчалык күчтүү жана оор сезим экенин ошондо сезди. Сиңдиси эжесин урушуп, жиңди болбоңузчу. Жездем кантип ошого барсын? Балдарын, сизди кантип таштап кетмегиле? Анын жумушу ушундай да. Түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Минте берсеңиз чындап эле өзүңүздөн алыстатып, жездемди жоготуп аласыз, деп анын оюн түздөп, эс акылын жыйнап, эжесине жакшы ой салып чыйралтты. Гүлайда жаңы эле бети колун жууп, кийим кечесин оңдоп өзүнө келгенинде эшиктен жарк этип Ислам кирип келди. Колунда бажырайып ачылган жыпар жыптуу кызыл роза гүлдөрүн чоң букет колуна көтөрүп. Сүйүүнүн символу болгон гүлдөр Гүлайданын жүрөгүн жылытып, жүзү жайнап кетти. Кантип Исламдын жанына жетип барганын сезбей калды. Көөсүнүн мойнуна сылып, жылуу кучактап, эриндерин узакка өөп жиберди. Исламга эркелей. Ислам да жубайын бекем кучагына алып, бетинен, көзүнөн, назик эринен өөп, сен экинчи жанагындай сөздөрдү мага айтпа. Кантип мен сени таштап кетейин, жаным? Мен сени сүйүп алгам, сүйүп жашайм. Балдарыбыз барго. Мен алардын башын кантип аттамак элем? Сен ошону ойлонуп айттыңбы? Деп бул туюп таарынгандай түр көрсөттү. Гүлайда өз күнөөсүн сезип, мени кечир, жан шеригим, экинчи антип айтпайм, деп Исламга эркелей. Кеттикпи туулган күнгө, деди. Ислам саамга аны үн катпай карап туруп, жылуу жылмайып каткырып күлүп жиберди да, чырбаш десе, бас кеттик, деп колунан сүйүп жетелешип чыгып кетишти. Бул сүйгөн эки адамдын кайрадан табышкан кичинекей, бирок терең бактылуу учур эле. Сиңдиси аркасынан аларды карап туруп башын чайкап, тополоң салган эжесинин бактысына, Исламдай мээримдүү жана камкор күйөөсү бар экенине ичинен кубанды. Аларга бакыт тиледи. Ислам унаа айдап баратып, иш, жумуш деп жүрүп, үй бүлөсүнө көңүл бурбай калганына өзүн күнөөлүү сезди. Жайдарыланып, кичинекей баладай болуп, божурап сүйлөп бараткан келинчегине ичи эзилип, аны ого бетер жакшы көрүп кетти. Гүлайданы башкача, жанга жагымдуу көз карашта тигиле карап, өз аялынын сулуулугуна суктанды. Аялынын сүйүүсү жана кызганычы чындыгында Исламдын унутуп бараткан сезимдерин кайра ойготкондой болду. Бүгүн келинчегин алгачкы жолу көргөндөй сүйүп карап, ичинен бир сонун сезимдерге арбалып жолдо баратты. Чындап эле качантан бери аны баскан түйшүк жеңилдеп, жүрөгү жумшарып, махабаттын күчү менен бардыгын унутту. Жашоо ушунусу менен кызык Достору менен жолугушуп, чер жазышып, бир кумардан чыга эс алды. Жаны кадимкидей жаяла түштү. Анан өзүнчө ойлонду. Кээде ушинтип эс алып коюш керек экен деп. Эс алгандын ден соолукка пайдасы бар экенин сезди. Кадимкидей жеңилдеп, башы ооруганы басылып, керек болсо катуу чыккан музыканын ритмине түшүп, бийлегенде денеси жумшарып, тер чыгып жыргалга батты. Достор анын эшикке чыгышты. Тамеки түтөткөнү. Булардын баштары бириксе эле баягы бөрү деген ысымдын айланасында сүйлөшүшөт. Ошондо Ислам баягы өзүн кыйнап жүргөн ойду ортого салды. Жигиттер, Керим сүрөттөгөн кишини таануучудай эле боло берем. Эмнегедир болот селт эте түштү, бирок сыр бербеди. Анда Данияр, кана, кандай деп сүрөттөдү эле? Айтчы, биз да бир ой чаптырып көрөлү. Мүмкүн сен таанысаң, бизге да тааныштыр, деди. Ал бөрү дайыма бет капчан жолугушууга барат экен. Демек ал эки адамдын кейпин киет. Эл аны ким деп тааныйт? Эл арасында жүргөн карапайым эле адам катары. Өзүнүн ыплас ишин ошентип жашырат. Элге ачыкка жүзүн чыгарбай менин оюмча. Анан ал адамдын оң колунун чыпалагынын жарымы жок экен. Колунда жашыл көздүү күмүш шакеги бар. Сүйлөгөндө кулагын укалай бермей адаты да бар экен. Айтмакчы. Керим дагы бир нерсе айткан. Ал дайыма жеңдүү кийим киерин. Ана, ойлонобуз. Биздин айланабызда барбы ошондой адам? Достор баары ойлонуп калышты. Бир кезде Макс. Сен сүрөттөгөн адам сыягы мага да тааныш сыяктуу. Бирок ким экенин элестетүү мага кыйынга туруп жатат, деди. Ал эми болот ичинен тызылдап, ойлору чар жайыт боло түштү. Эч кимиси эстебесе экен деген ойдо. Алардын ойлорун башка нерсеге бурууга аракет кылып, келгиле, ичкери кирели. Бизди сулуулар күтүп калса керек.
Жумушту жумушка калтыралы. Бүгүн майрам го. Азыр ал менен баш оорутпайлы, деп алардын ойлорун башка нукка буруп жиберди. Бирок Данияр шыр эле. Ал ким экенин билди. Эч кимге сыр бербей, ичи уйгу-туйгу ойлорго толду. Досу Болотту эмнегедир жамандыкка кыйбай турду. Анын да катышы барбы деп чочулап. Данияр бир жолу жаза басып, бир досун жоготту эле. Эми экинчи жолу ката кетирүүдөн коркуп, эмнеси болсо да бүгүн баарын жайына коеюн. Майрамдын шаңын бузбайын деди да ислам менен эртең жекече сүйлөшөйүн деген өз ойлорунда бир чечимге келди. Болоттун бир башкача болгонун байкады. Досторунун ичкери киришип, шаңдуу күлкүсү бөлмөнүн ичин жарып, ар кимиси өз жарынын жанынан орун алышты. Болот гана жалгыз калды. Жубайлар бири-бирин эркелеп, көздөрүндөгү чексиз бакыт айланага нур чачат. Алардын бактылуу көрүнүшү сырттан караган адамдын жүрөгүн жылытып, суктандырбай койбойт эле. Болот ошол бакыттын нуруна суктануу менен карап терең ойго чөмүлдү. Ойлорунун туу чокусунда дароо эле Маликанын элеси турду. Болот Маликаны жанындай, өмүрүнүн магызындай катуу сүйгөн. Алардын ортосунда бир кызы бар, бирок кызы арууке төрөлүп, 2 айга толуп-толбой алардын аруу сүйүүсү тагдырдын татаал сыноосуна туш келип, 2 ажырым жолго түшкөн. Бул ажырашууга себепкер Болоттун өгөй энеси Сабира болчу. Ал Маликаны кедейдин кызы, атасы жок деп басмырлап жемелеп, үйүнөн тынчтык берген эмес. Малика жагалданып, бирөөгө жагынууну жактырбаган бир мүнөздүү эле. Күн сайын көргөн суук мамиледен, кемсинтүүдөн, эң башкысы сүйгөн жарынын өгөй энесинин оор сөздөрүнөн жүрөгү чарчап чаалыккан. Акыры ал өзүнүн таза, аруу сүйүүсүнүн аябай Болотту таштап кетүүгө аргасыз болгон. Болот Маликанын кареги менен тең айланып, ага колунан келген баардык күчүн жумшап, ажырашпоого аракет жасаган. Малика кетем дегенде ал көз жашын төгүп, чөгөлөп жалынып жалбарганына карабай, Малика артына бир да жолу кылчайып карабастан кетип калган. Жүрөгү таштай катып, көзүнүн бир тамчы да жаш акпастан мостоюп басып кеткен. Ошол саам Болоттун жан дүйнөсү 1000 тилкеге бөлүнүп, ал эми Маликанын жүрөгү сүйүүгө болгон үмүтүн үзгөн. Болот ошол күндү эскерген сайын Бекназар апасынан, ал эми Сабира мени сүйүктүү аялымдан жана кызымдан ажыратты. Бул кечирилбес күнөө деп өзүнө өзү кайталайт. Болот бул үй бүлөнү жек көрөт. Анын көөдөнүндө ачуу, адилетсиз кек алуу сезими каткан. Ал азыр ошол кегин алуусуна эч кимдин кийлигишкенин каалабайт. Бардык нерсени билсе да, шек чыбасын чыгарбаган да ошондон улам. Чындыгында адамдын көңүлү катуу калганда, анын ичиндеги жырткыч ойгонуп, адамдын жашоого болгон көз карашын өзгөртөт экен. Болоттун оюна койсо, ал баарын чекеден тизип туруп жок кылгысы келет. Бирок ошол эле учурда анын өч алуусунун көлөкөсү досторуна тийбесин деп тынчсызданат. Эми, мени ким ойломок эле? Өлсөм да мен үчүн зар какшап ыйлаар жакыным жок деп, өзүн өзү эч кимге керексиз сезет. Ал учурда ал ойлорунун канчалык кат экенин, жашоонун эң чоң белеги анын колунда турганын сезген жок. Карлыгачтын кийим тигүү цехи. Карлыгач көп жылдан бери кийим тигүүчү цех иштетет. Малика анын кол алдында иштеп жатканына 4 жылга чукулдап калды. Карлыгач Маликаны аяп, ичи жылып, дайыма жардам бергиси келе берет. Малика башка кыздардай жашоодон рахат албайт. Кафе, ресторан, клуб дегендер анын оюнда да жок. Көзүнө жаш алган алгачкы махабаттан кийин жашоого болгон кумары өчкөндөй. Ал көп сүйлөбөгөн, аябай кичипейил, көздөрүнүн кайгысынын изи кетпеген жарокер келинчек. Карлыгач: эгер иним болгондо дароо алып бермекмин, башка бөтөн адамга ыраа көрбөйм, деп ойлонот. Карлыгачтын көз алдында Маликага канча жигит көз салып сөз салды, бирок эч кимисине маани берип көңүл бурган жок. Карлыгач сыягы дагы деле күткөнү жактырганы бар окшойт. Балким кызынын атасын жүрөгүндө сактап жүрөбү, ким билет деп Малика жөнүндө көп ойлонот. Ошондой күндөрдүн биринде цехке орто бойлуу, орто жашка барып калган бир аял келип, Маликаны чакырып, көпкө сүйлөштү. Карлыгачка ал аял Маликага бир нерселерди айтып, жан дилинен жалынып жалбарып жаткандай туюлду. Карлыгач аларга терезеден көз салып, бул ким болду экен? Маликанын тынч жашоосун бузганы келген бирөө го, деп ойлоду. 1,5 сааттан кийин Маликанын көздөрү жашылданып,
Качанкы көмүскөдө калып өчүп калган үмүт оту кайра жангандай болуп, Карлыгачтын иш бөлмөсүнө кирип келип, 2-3 күнгө уруксат сурады. Эч нерсе түшүндүрбөстөн бая келген аялды ээрчий басып кетти. Маликанын жүзүндөгү жаш аралашкан кубаныч узак күткөн үмүттүн аткарылганын, чоң бир өзгөрүүнүн алдында турганын билдирип турду. Болот өз өмүрүнө кайдыгерлик кылып, жашоодон эбак эле түңүлгөн. Ал өлсөм да Бекназарды жок кылып, өз кегимди алам деп, анын артынан тымызын сая түшүп, көп нерселерди билип, чын төгүнүн аныктап чыкты. Айылга, атасы Бекназардын үйүнө барбаганына көп болуп калган. Бир күнү Сабира Болотту жанын койбой чакырып, үйгө келип кет деп, кулак мээсин жей бергенинен айылга келди. Аны босогодон кызы Аруке атакелеп тосуп чыкты. Болот көргөн көзүнө ишенген жок. Анын кучагына боюн таштап, жүгүрүп келген кызын жерден өйдө көтөрүп, бекем кучактады. Арукенин жыпар жытты Болоттун жан дүйнөсүнө дарыдай таасир этти. Ал кызынын жүзүнөн, чекесинен өпкүлөп алды. Кызы божурап сүйлөп: "Ата, апам экөөбүз сага келдик. Апам айтты, эми сенден эч жака кетпейбиз деп. Сен кайда жүрдүң? Биз сени аябай күттүк го. Бизди же эмне сагынбадыңбы?" деп таарыныч менен бултуйуп калды. Болот кызын бекем кучактап: "Сагындым да. Мен силерди кантип сагынбай коеюн? Силерди сагынбай коюу мага мүмкүн эмес", деп таарынычын жазууга жан үрөп аракет кылды. Болоттун жүрөгү ичинен тилинип, өзүн күнөөлүү сезди. Кызына барбаганына ойлоп көрсө, 5-6 ай болуп кетиптир. Арукенин артынан чыккан Малика көзүнүн жашына ээ боло албай, күнөөлүү кишиче алыс туруп аларды карап турду. Баягыдай кызыл түстүү халатын кийип, башына ак жоолугун салынып алган экен. Болот аны көргөндө ичи куйкаланып, ошол эле учурда ачуу сагыныч жүрөгүн өрттөдү. Болоттун ичиндеги үн: "Ушул күндү мен канча күттүм. Мен кет деп айтпадым. Өзү кеткен. Өзү келсин деп Маликаны алып келүүгө барбай да койгон. Кызыма барам, эркелетем. Бирок Маликага такыр көңүл бөлбөйм деп өзүмө сөз бергем." Эсинде, ал кетип калгандан кийин аларды сагынып көрүүгө биринчи жолу барган. Малика Болотту көрүп сүйүнүп, жүгүрүп келип кучактап бетинен өөп жиберген. Бирок Болот аны түртүп жибергенде, ал эң оор ыңгайсыз абалда калган. Ошол болду. Кийин атайы Маликаны көргөнү барса да, ал Арукени сиңдиси же апасы менен чыгарып, өзү жолукпай көрүнбөй жүрүп алды. Болот өзүн өзү жемеледи. Балким алгачкы жолу барганымда, менде да жылуу кабак таанытып, кучагыма алганда, кайра артка экөөбүз этишип келер белек. Азыр карабайсыңбы? Үйгө келип турат. Бирок менден оолак. Мага жакындабай алыс турганын көрүп, Болоттун ичи куйкаланып кетти. Чыдабай кетти. Чындыгында абдан сагынды. Маликасын көрбөгөнүнө туура 3 жыл 8 ай болгон экен. Жанына жетип барып, Маликаны кучагына бекем кысып, чачынан жыттап, чекесинен өөп: "Мени кечирчи. Мен сени сүйөм. Мени кечир", деп жиберди. Байкушум Малика Болоттун кучагында бүлкүлдөп, үнүн чыгарбай ыйлады. Анын көз жашын көргөндө Болот өзүнүн каталары үчүн, Маликанын көз жашынын себепкери болгон үчүн өзүн күнөөлөп турду. Аларды жанатан бери карап турган Сабира жеңе жакындап келип, үнүн титирете сүйлөдү: "Болот, мени кечир. Мен кеч болсо да өз катамды түшүндүм. Өзүм бузган үй бүлөнү өзүм кайрадан бириктирдим. Эми баары сенин колуңда. Өз тагдырыңды, келечегиңди, эртеңиңди кек жана өч алуу менен курутпа." Болот бул сөздөрдү түшүнбөй, анын оюндагы кек алууну бул кайдан билди деп таң калды. Сабира аларды үйгө алып кирип, жайылган дасторконго отургузду. Ал такыр айтпаган сөздөрүн, акыл кеңешин айтып, чын жүрөктөн кечирим сурап турду. Маликанын жүзүндөгү жылмаюу заматта үй ичин шаңга бөлөп, үй ичиндеги түнөргөн булуттар кетип, жаркырады. Болоттун муздаган, ташка айланган жүрөгү жылып, ой өзгөрдү. Ал кек алуудан, өч алуудан бүтүндөй баш тартты. Ичинен Сабира жеңесине болгон жылуу сезим ойгонуп, аны чын жүрөктөн кечирди. Таң азандан Даниярдын ою кечеги туулган күндүн табышмактуу көлөкөсүнө бөлүнүп, жүрөгүндөгү тынчсыздануу аны Исламдын үйүнө жетелеп келди. Эшикти ачкан Ислам досунун көздөрүндөгү санааны дароо сезип, аңтаң болуп турду. "Кандайсың, Данияр? Тынччылыкпы? Эрте келдиң го. Же бизди жетелеп бара турган бир сырдын учугун таптыңбы?"
деди Шыбырай, айланага этият көз жүгүртүп. Жакшы, бирок мени тынч койбогон, теңеринге көмүлгөн бир сыр бар, деди Данияр бөлмөнү айлантып. Ал эмне? Кыжалат кылбай тез айтсаңчы. Исламдын деми кыстыкты. Кечээ сен сүрөттөгөн киши, ал мага да тааныш. Кызыгы, ал ким экенин мен дароо эле билгем. Сен айтып жатканда эле тааныгам. Бирок ал жерде айтууга ыңгайы келбеди. Исламдын көздөрү заматталайып, оттой жанып, издөөнүн ысык изине түшкөндөй сезим аны каптады. Ким ал? Тез айт. Мен тааныймынбы? Анын үнү коркунучтуу үмүткө толо чыкты. Ооба, тааныйсың. Баарыбызга тааныш. Бизге жакын жүргөн адам. Исламдын кызыгуусу ойго бетер артып, деми кыстыгып шаштысы кетип, Даниярдын оозун тиктеп калды. Ар бир сөз табышмактын чечилишин жакындатып, коркунучтуу чындыктын көшөгөсүн ачып жатты. Ал Бекназар аке. Исламдын көзү чанагынан чыгайын деп мээсине оор жүк түшкөндөй чыңалып кетти. Турат сүрөттөгөн өзгөчөлүктөр чынында Бекназарда бар эле. Эки достун оюна бир убакта бирдей коркунучтуу ой келди. Эгер Болоттун бул ишке катышы бар болсо, анда чындык биздин достукту талкалайбы? Кылмышкерди табабыз деген тилектерин бир заматта муздак шамал чыйрыктырып каптап өттү. Экөөнүн тең шаабайы сууп, эч нерсеге алы келбей денелери шалдырай түштү. Мээдеги тез жүрүп жаткан ойлорго ээ болууга мүмкүн болбой калды. Ислам өкүнүчтөн тиштенип, муштуму менен жерди 2-3 жолу катуу койгулап алды. Достук деген алтынга алмашкыс мамилесин эми эмне кылат? Ишине батпаган ыза, досунун күнөөсүз болушун каалоо сезим менен көзү кызарып, жаш толуп чыкты. Даниярдын да абалы андан кем эмес эле. Эки дос көпкө унчукпай отуруп акыры, кандай кыйын болбосун, адам өмүрү баарынан бийик турушу керек. Чындык баары бир ачыкка чыгып, кылмышкер ким болсо да өз жазасын алышы керек деген катаал, бирок адилеттүүлүктүн кылычын колго алган чечимге келишти. Көз алдыларында канча өлүм болду. Аны унутууга, жаап жашырууга алардын моралдык акысы жок эле. Ислам канчалык кыйын болсо да иликтөө иштерин токтоткон жок. Ал эми Болоттун бул ишке тиешеси бар деп чек санагандыктан, анын артынан ага байкатпай тыңчы койду. Бекназарды күнүгө тымызын көзөмөлдөп отуруп, анын товарды качан, кайсы күнү Кыргызстандан чыгараарын акыры билишти. Анткени анын эң жакын, ишеничтүү адамы болгон Мурут аттуу сыр сактоочуну кармоого жетишишкен. Мурут айтып берген коркунучтуу кылмыш издери жана далилдер табылып, дайынсыз жоголгон адамдардын жансыз денелерин да табууга үлгүрүштү. Бирок Бекназардын колу өтө узун экен. Ал түрмөдө жаткан Муруттун аны саткандыгын билип, аны да караңгы сырдын курмандыгына айлантып өлтүрүүгө жетишти. Ал эми Болоттун артынан түшкөн тыңчы жаңы коркунучтуу маалыматтарды алып келди. Көрсө, Болот Бекназардын алыскы тууганынын уулу эмес эле, Бекназардын өз уулу экен. Муну билген Болот апасы эмне себептен каза болгонун аныктоо үчүн атасынын артынан тымызын түшүп, издеп жүрүптүр. Болоттун апасынын өлүмүнө түздөн-түз Бекназардын тиешеси бар экенин билгенден кийин, кылмыштуу чөйрөнүн ичинен өз атасын өлтүрүүнү максат кылып, анын кайсы бир жерден ката кетиришин күтүп жүргөн учур эле. Болоттун Бекназардын арам, ыплас иштерине эч кандай тиешеси жоктугун билген Исламдын санаасы тынып, досуна болгон ишеними кайра ордуна келди. Эми алардын алдында бир гана максат турду: караңгылыкты жарыкка чыгарып, адилеттүүлүктү орнотуу. Болоттун айыбы жок экенине көзү жеткен Ислам менен Даниярдын жүрөгүндөгү оор жүк бир аз жеңилдегени менен, алдыдагы күрөш ого бетер опурталдуу табышмак экенин билишти. Алар Бекназардын кылмыштуу ишин талкалоонун сырдуу планын иштеп чыгуу үчүн даярдык көрө башташты. Бирок тагдыр күтүүсүз сырларды жашырып турган эле. Ислам Бекназардын акча каражаттарын, коррупциялык байланыштарын иликтеп жатып, анын жашыруун эсебинен Болотко үзгүлтүксүз ири суммада акча которулуп турганын байкады. Бул эмне деген шумдук? Болот атасынын өлүмүн каалап жүрсө, Бекназар ага эмне үчүн тынымсыз акча берип турган? Бул жөн гана алыскы туугандын баласына жардамбы? Же башка да биз билбеген коркунучтуу чындык барбы? Данияр менен Исламдын күмөн саноосу кайрадан күчөдү. Ислам компьютердин экранын тиктеп, чекесиндеги тери катып калганча изилдеди. Акыры Болоттун эсебинде Бекназар которгон акча эч нерсеге жумшалып азайган эместиги билинди. Канча сумма болсо, ошончо сумма сырдуу түрдө сакталып тургандыгы аларды таң калтырды. Бул Бекназардын арам мүнөзүнө туура келбейт.
Ал жөндөн жөн эч кимге акча коротпойт. Мунун да бир терең, караңгы себеби бар экени анык. Көз ирмемде Болотко болгон ишеним кайрадан сын көз карашка айланды. Аны тезинен кармоо жана суракка алуу чечимин кабыл алышты. Эки дос мындай күмөн саноодон жадап, чындыктын артынан түшүүгө аргасыз болушту. Эки дос түнү менен уктабай таңга маал үйдөн чыгышты. Алар Болоттун артынан көпкө жүрүштү. Аны сырдуу, каралбай калган бир имараттын жанынан көрүштү. Ал жерге Болот жашыруун кирип кетти. Ислам менен Данияр артынан кылдаттык менен ээрчишти. Ичинен кызыктай, ичке, үрөй учурган үн угулуп жатты. Алар эшикти жай ачып ичкери киришкенде, караңгыда бүлбүл жанган шамчырак жылтыры көрүндү. Болот темир столдун үстүндө эскирип, чаң баскан сүрөттү карап отурган экен. Анын көзү кызарып, колдору калтырап жатты. Сен эмне кылып отурасың бул жерде? Бул кимдин сүрөтү? Деди Ислам шыбырап. Болот аларды көргөндө чоочуп кеткен жок. Тескерисинче жүзүнө муздак, тааныш эмес бир көрүнүш пайда болду. Ал акырын колун столдогу нерсеге сунду. Ошол сүрөттүн жанында жашыруун кампанын ичинде Болоттун колунда кичинекей бир оккуч кандуу бычак турган. Ислам менен Даниярдын көздөрү бычакты көргөндө үрөйлөр учту. Аңгыча Болоттун арт жагындагы бүлбүл жанган шамдын жарыгынан дубалда чоң, кара тактар көрүндү. Бул так кургап калган кандын изине окшош эле. Бул эмне? Сен кимди өлтүрдүң? Болот сүрөттү бекем кучактап, көзүнөн мөлтүр жашын токтото албай турду. Каргылданган армандуу үн менен жооп берди. Бул менин апам өлтүрүлгөн жер. Ногул колумдагы сүрөт апамдын өлүм алдындагы, аны өлтүрбөшүн суранып жаткандагы акыркы элеси. Ал эми бул бычак менин апамды, тиги менин ата сөрөйүм Жексур өлтүргөн. Мен апамдын өлүмүнүн себебин билгим келет. Мына бар болгон далилдер. Бул дубалдагы кандар, Бекназардын ар бир кылмыш издеринин караңгы издери. Мен муну кантип билдим десеңер, таңга маал жумушка кеткенин жазсам, эшиктин кармоосуна бул катты бирөө кыстырып кетиптир. Ал катта менин апамдын өлүмүнүн себептери жана ушул эски кампада бардык кылмыш издери жашырылган сейф бар экени айтылган. Катты ким таштаганын үйдүн камерасынан караганда, аял кишинин көлөкөсүндөй көрүндү. Бети башы капкара чүмбөттөлгөн. Бирок ал ким? Ошол мага табышмак.